Индиана штатынан өтіп баратып Индианаполис шаарына кире кетели деп чечтик. Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Биздин YouTube, Instagram, Telegram каналыбыздагы бардык мекендештерге Америка Кошмо Штатынын Индиана штатынын Индианаполис шаарынан абдан чоң жалындуу салам достор. Мен сиздерге өткөндө айткандай, жумуштан келгенде Чикаго шаарына барып, аяш 1, аяш 2 деген тасмаларды көрүп мекендештерге колдоо көрсөтүп келебиз деп айткам. Жолго чыктым. Азыр Индианага кичине токтоп, видеону баштап коюп, Чикагону көздөй жол алабыз достор. Колдон келсе бүгүн 12 декабрь. Аяш 1-ди, аяш 2-ни көргөнгө жетишкенге аракет кылабыз. Эгер жетишпей калсак, анда эртеңки сеанстарга катышканга аракет кылабыз. Азыр могул жерде абдан кооз жер бар, ошол жака барып, көрүп коюп, жакшы видеолорду тартып, дрон учурсак болот азыр. Дрон учуруп, мына жолго чыгып кетебиз достор. Мына келип калдык. Мурда бул жерге келип сиздерге көрсөткөнбүз. Мына могу зданиянын имараттын жанына да келгенбиз. Бул Индианаполис шаарынын эң бийик имараты. Могу астыда турган имарат болуш керек деп ойлоп атам. Жакшы погода, жакшы. Күн кичине жылгансып калды. Чикагода билбейбиз кандай погода экенин. Бүгүн барганда көрөбүз. Мына келип калдык. Азыр бир гана мүнөт күтүңүздөр. Бул видеону атайын YouTube каналга тартып атам. Бирок башын бир 15 мүнөттүк видео коюлуп калат го, Instagramга да коем. Instagramдагы катталуучулар бул видеону аягына чейин көрөм десеңиздер, Алмаз KG USA YouTube каналыбызга катталыңыздар достор. Ушул жерге азыр парковка издеп табалы. Тетил жерде парковка бар болду экен. Азыр парковка тапканга аракет кылабыз. Дагы бир жолу ассаламу алейкум деп учурашайын достор. Ошо жолго чыктык. Чикагога барабыз, мекендештер менен кезигебиз. Аяш 1, аяш 2 деген тасмаларды көргөнгө аракет кылабыз. Ана мен машинага дагы бир атайын хоккей салып койдум, настольный хоккей. Ушул настольный хоккейди атайын заказ бергем, $200 оюн. Биз жаш кезде билесиздер да, кичинекей чакта көк муштун болгуча кышында түнкү саат 12ге чейин хоккей ойночубуз. Ден соолукка абдан пайда болуптур. Азыркы биздин кичинекей жаштар футбол, хоккей дегенди унутушуп, көбүнчөсү жылуу жерде компьютерден, телевизордон бошошпойт. Колдон келсе спортко көбүрөөк көңүл буруш керек достор. Мен ошол хоккей менен бүгүн Чикагога барганда, бүгүн эртең мелдеш уюштурганга аракет кылам. Бул мелдеш уюштуруп аткан себеби достор, жакында Каракол шаарынан 3-класста окуган Байдөлөт деген биздин кичинекей инибиз Кыргыз почтасына барып Аяз атага кат жазыптыр. Ошол кат жазганда айтыптыр, жазыптыр: мен 3-класста окуйм, Керов школунда окуйм. Энем 3 жолу операция болгон башына.
атам жок. Менден кийин 2 иним бар, экөөтең ден соолугу чектелген. Отличник болоюн деп аракет кылдым, бирок 2 сабактан жетпей калдым. Кудай буйрса отличник болом. Үйдөгү түйшүктүн бүт баары менин мойнумда. Магазинге барам, үйдүн баарын тазалайм, чаңдын баарын сүртөм деп. Мен да ошолорду окуп атып көзүмөн жаш тегеренип кетти. Аяз ата кат жазыптыр. Менин бир ушунчалык жете турган, эңсеп жүргөн нерсем бул бир музыкага абдан кызыгам. Бир инструмент бериңизчи Аяз ата деп. Мен ошол Чикагого барганда хоккей оюнун уюштуруп, мелдеш кылып, ошондон эгер акча түшүп калса, түшөт, түшпөсө өзүмдүн баягы бюджетимен алып, ошол бай дөөлөткө мен Дед Мороз болуп берейин деп чечтим. Аяз ата болуп берейин деп чечтим, достор. Дагы жакшынакай жаңылыктар болот, мекендештер менен кезигебиз. Арзан маркетке барабыз, жакшынакай тамактардан ичебиз. Анда ушул Индианаполисту кичине көрсөтөйүн дагы, жолго чыгалы, достор. Баарыңызга ден соолук, ийгилик, аманчылык, барчылык, токчулук. Ушул жер айланма жол, ушуну айланып баратып, абдан кооз жерлерди көрсө болот. Бул Индианаполистеги эң бийик имарат. Бул жакта ар дайым келгенде жайында фонтан агып, абдан кооз болчу. Суук болгондугуна жараша фонтардан баарын өчүрүп салыптыр. Азыр ушул фонтанды бир сире айланалы дагы, жолго чыгалы. Америкада жакында 24-25 декабрда абдан чоң майрам болот. Бул Крисмас. Ошого даярданып, азыр кооздуктар жүрүп жатат. Особенно айылдардан өткөндө айылдын үйлөрүн укмуш кооздоп коюптур, өзүнчө эле музейге окшоп калыптыр, достор. Мына бул жака колонкаларды коюп, музыкаларды чыгарып коюптур. Кечинде булардын бүт баары кызыл-тазыл болуп күйөт окшойт. Гирляндалардын баарын илиптир. Мынтип жакындатып көрсөтсө болот да. Мен азыр дрон учурам, достор. Бардык нерсени көрөбүз. Тепкич менен чыгалы. Жок, бул жактан жаап салыптыр, уже чыга албай калыптырбыз. Анда айланып кетишибиз керек экен. Мен азыр жолдон кетип баратып, убакыт болот. Чикагого чейин дагы канча сааттык жол калыптыр? Примерно 2,5-3 сааттык жол болуш керек. Көптөгөн мекендештерден суроолор келип атат. Машина айдап баратып, мекендештерден келген суроолорго жооп бергенге аракет кылам. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Кудай буйрса, Чикагого жеткенде дагы видеонун уландысы болот. Абдан кооз экен. Азыр жакындатып көрсөк болот. Американын желегинен билсе болот, шамал барбы же жокпу? Мен дагы паркингке төлөгөн жокмун. Бат эле тартамга да ойлодум, тикет албайт болушубуз керек. Машинаны көздөй баралы дагы. Жолубузду уланталы, достор. Бардык мекендештерге абдан жакшынакай маанай каалайбыз. Мына Кудай буйрса, жыл жаңыргантат. Эми жыл жаңырганга чейин дагы бир убакыт болсо, убакыт бар, бир 3 жумача. Бирок ошого карабастан баарыңыздарга каалап кетерим. 2023 жыл жакшылыктардын жылдары болсун. Эч кандай кырсыктар болбой, аманчылыкта бололу.
Мекенибизде тынчтык болсун достор. Өткөндө мекендешим айтат, Америкадагы бактар кызык экен деп. Ушундай кичинекей бакта отургузуп, мына көрдүңүздөрбү? Түйүн темирлер менен тозуп коёт. Мына аз калдык. Tahoe дейт. Chevrolet Tahoe. Toyota Highlander дейт. Яқты болсо Chevrolet. Бұл болсо биздин бу ат кой элек бизде. Көк кашка эле. Достор, кетели анда. Азыр мен сиздерге көрсөтүп коеюн. Жана айтпадымбы? Атайын хоккей алып алдым деп. Ушул хоккей менен Кудай буйрса Чикагога жеткенде мелдештерди кылабыз. Дүйнөлүк чемпионат, Европанын чемпионаттары хоккей боюнча. Жалаң ушул стига деген оюн менен болот. Ушул оюнду атайын заказ берип алдым, $200. Ойносоң рахат алат экенсиң. Бизде үйдөн ойноп, анча-мынча көрдүк. Караңыздарчы. Бизде кичинекейибизде ушундай хоккейлерди абдан катуу ойночу элек, мелдешип. Достор, ошондой. Мына суктандык. Эми кетели.